Ассаламу алейкум достор. Эксперименталдык гиласбакка келдик. Өткөндө эсиңиздерде болсо, бир ай мурда чаңдаштыруучусу алыс деген гиласка чаңдаштыруучу койгонбуз. Жыйынтык кандай болду, көрөбүз. Мына жыйынтык жөн гана китептен же ютубтан көргөн жыйынтык эмес, сиздер менен бирге жасаган жыйынтык. Мына ушуну кол менен ургулап чаңдаштырып чыкканбыз. Ошол убакта ары дагы аз болчу. Мына чаңдаштырылгандагы кийинки абал. Демек, булар эң чаңдаштыруучусу алыс деген көчөттөр. Мында бирин серин гана гилас бар, буга чаңдаштыруучу урган эмеспиз. Мына ушул чаңдаштыруучуну баклашка суу коюп, ушул жерге коюп койгонбуз. Демек, буларга чаңдашуу бере алган. Буларда жок, өмөсү жок буларда. Мында дагы мөмө жок. Бул жерде бар экен азыраак. Буларда дагы мөмө жок. Буларга чаңдаштыруучу коюлган эмес. Мында дагы жок. Мында бар азыраак. Буга дагы чаңдаштыруучу койгон эмеспиз. Мынакей буга коюлган. Мында бар мынакей. Демек, чаңдаштыруучу коюлган гиластарды жакшылап кармаган. Айланып бул жагына да ургулаганбыз. Мынакей. Буларда демек кармай алган. Жыйынтык ушундай. Демек, сөзсүз бак кылганда чаңдаштыруучусу менен кошо кылыш керек. Же болбосо өзүн өзү чаңдаштырган сорттордон тигүү керек. Бул сонун болгон. Эгерде бакта ары иштебесе, чаңдаштыруучусу жок болсо, анда жалаң гана үйүрү бар бе, айгыры жок үйүргө окшоп калат. Эксперименттин жыйынтыгы ушундай. Сөзсүз бак жаратканда кандай сорттон тигип атабыз, эмне сорт, өзүн өзү чаңдаштырабы, качан бышат, экспортко ылайыкпы, базары кандай. Мына ушуну билип алып бак кылган жакшы. Бак тигиңиздер, бакта береке болот. Ушундай туугандар, сиздер менен бирге өткөргөн эксперименттин жыйынтыгы мына ушундай. Буларда эчтеке жок. Такыр эчтеке. Демек, эгер гилас чаңдашпаса, демек воловой иштер өзүн өзү чаңдаштыра албайт. 10 жылдык, 20 жылдык бак болсун, сөзсүз чаңдаштыруучу коюш керек. Бизге чаңдаштырып, жакшы чаңдаштырып бере турган желтая драгана, сары гилас. Ошондой эле воловой 2 жакшы жыйынтык берип жатат. Бакка сөзсүз чаңдаштыруучу коюңуздар. Саламатта болуңуздар, туугандар.